Жаман келиндин чыгышына келген жеринин салымы көбүрөөк болуп калат. Кызыңа кечирбедиң беле бир мезгилде кемчилигин? Кызың кылбай тултуйуп жатып алса болушун деп, эртең бирөөнүкүнө барганда кылат деп өзүң кылбадың беле? Келин ошентип калган болсо, анда кечирип кой. Бул биринчиси. Экинчиси, бизде азыр балдарыбыз ат минбейт, спорт менен машыкпайт, телефондо, смартфондо турат, активдүү жашоо образы болбошу мүмкүн. Ошондон улам эркектерде өздөрү носитель болгон оорулар бар. Анан кызды алгандан кийин келин ал бирөөнүн чужой микробун кабыл ала албайт дагы, цистит, ар түрдүү ооруларга кабылат. Анан боюнда болгондон кийин токсикоз болот, жаткысы келет, кишини жактырбайт. Ошонун баарын биздин келин айныды, биз оорулуу келин алып алыппыз деп отурбастан балким бир аз жатып ал кызым. Бир күн жата койсоң айыгып каласың десе уялгандан алып эртеси турат. Балким ошол жакшы сөз анын оорусун 2 эсе тез жеңүүгө жардам берет. Себеби биздин бүтүндөй оорубуз психикалык абал